Ассаламу алейкум достор. Мен бүгүн Ганнам барбекюга келип калдык. Бул жака конок болуп. Көптөн бери ушул Корея ашканасына келем. Андыктан бүгүнкү эфирдин шарты менен бир аз сиздерге түшүнбөгөндөр болсо түшүндүрө кетейин. Бул жерде бүгүн өзүм жалгыз болом. Орусча айтканда свободный эфир экен. Өзүң каалагандай сүйлөп, каласың суу ичип, тамак бышырып, ушундай эфир болот экен. Ошондуктан мен бүгүн өзүм каалаганды кылам сиздерге. Эфирдейин. Ошол анда мен бүгүн сиздерге бир Корея ашканасынан тамак жасап жеп көрөм. Андыктан менден алыстабай түз эфирди көрүп туруңуздар. Ошо суу сап кеттим ага кичине. Суу ичип алайын. Эми окшош экен биздикине. Бирок андай эмес. Бул жөн эле суу. Деп койсун. Азыр мен сиздерге бул болсо отуруп алышым керек экен. Койдун эти. Бул жака салабыз. Негизи койдун этинен жасалган тамактар абдан жагат мага. Ошондуктан муну биз азыр бышырабыз. Ошол достор, мен өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүбүз ушул эл катары карантинде үйдө жаттык. Карантинден баарыбызга белгилүү болгондой бир эки жагы болду десек болот. Жаман жагы да, жакшы жактары дагы минус плюс болду десем болот. Плюс жактарын айта кетсек, үйдө ата-энелер менен бирге күнүгө эртең менен туруп таңкы чайды ичип, түштөн кийин обед ичип, анан кийин чогуу кечинде тамактанып дегендей. Ошондой нерселер багы көп жылдан бери болбой калыптыр. 10 жылдай болуп калды мен чыгармачылыгым аралашкандан бери. Минутта карап коеюн, диримин шыршыбыз керек. Ошол достор, анан кийин үй жумуштарында стройка жумуштары менен алек болду. Андан сырткары чыгармачылыктар менен анча-мынча менин чыгармачылыгымды билгендер билет болуш керек. Мен өзүм үйүмдө чакан студиям бар. Ошол жерде жаңгырлардын үстүндө иштедик дегендей. Карантинде ошондой жакшы эмелер болду. Жаман жактары баягы өзүңүздөр билгендей дүйнөлүк кризис болду. Ал бир гана менин эле үйүмдө болгон жок деп ойлойм. Бардык жерде болду деп ойлойм. Ошол бардык жактар жабылып, бир сире жашоонун кадыр баркын билдик десем болот. Ошол ушундай нерселер. Азыр этти бышырабыз. Бул жерде тамактар жөнүндө тааныштыра кетсем, бул чеснок окшойт. Мен негизи Корея тамактарын будан 2-3 жыл мурун Сеулга концерт менен барганбыз. Ошондо ушундай столду көргөм да, ушу столдун ортосунда тамак бышырып, жасап жей берип турган. Көрсө Бишкекке да келип калыптыр. Келип турсаңыздар болот экен жерге. Жыты сон жыттан атат. Ошол достор, чыгармачылык жөнүндө акыркы жаңылыктардан айтса кетсек,
Кече жакында эле Лейла деген чыгармама клип тартып бүттүк. Бул чыгарманы Стамбулдан тартышыбыз керек эле негизи. Карантинге байланыштуу Бишкек шаарынан тартканга туура келди. Бирок жакшы болду деп ойлойм. Клип сиздерге жакса, жагат деп ишенем. Өзүм биринчи жолу ушундай эфирге түшүп болуп атам, өзүм жалгыз отуруп алып нерселер сүйлөп. Будан алып алам да. Эгер сиздерге биздин эфир жагып атса, комментарий жазып, лайк басып туруңуздар. Сөз түрдө. Бул жакта лёт экен да. Негизи мен баягы чын айтыш керек, Корея тамактарынан мага мындай суптарына караганда, шорполоруна караганда көбүнчө курулган тамактары көбүрөөк жагат. Ошондуктан азыр эт бышып атат. Бышса аракет кылып жейбиз. Мына бышып атат достор. Алдын көрүп коебузбу? Аппетитті деп койчу эле. Буну билгенде бирөө нерсе келмей экен. Түшкү обедте. Келинчегим ала келсем болмок. Ошол достор. Буюрса, карантин бүтсө, Кудай кааласа. Жакшы пландар бар. Менин чыгармачылыгыма быйыл 10 жыл болду. Ошондуктан 10 жылдык отчетту концертти быйыл Кудай кааласа күзүндө беришибиз керек. Ошого даярдык азыртадан жүрүп баштады. Бул концерт өзгөчө концерт кылышыбыз керек. Анткени 1-2 жылдан бери убактыбыз болбой, өзүмдүн сольный концертимди бере албай жүрөм. Кудай кааласа, өзгөчө бир шоу программада тартууланган жаңы ырлар менен, жаңы альбомдор менен жазылган сонун концерт болот деп айтып кетмекчимин сиздерге. Ет золотистый болуп бышып атат бияқта. Так, бул эт бышты окшойт азыр. Бул жака алып келебиз. Бул кайчыны биз негизи үйдө жип кыркканда эмелерде колдонгон көрүнүп калганбыз да. Мен да биринчи Кореяга барганда ушундай кайчы менен эттерди, ушундай жашылчаларды кескенди көрүп абдан таң калгам. Бир кызыктай сезим болгондо, сиздер да жаман ойлоңуздар. Бул кайчыны булар ашканада дагы эттерге колдонушат экен. Андыктан азыр мындай кылып туруп могун үстүнө кессек болот. Так да. Чыгыш турбу? Так. Не олтат, Жагып атабыз сиздерге. Так. Мындай кылып көрбөйлү анда. Достор, мындай коюп алалы.
Сыптырайын. Азыр достор, мен сиздерге чейин ага чейин ол жашылчадан Son voltata. Son voltata efira. Devirdik. Dostlar, бұл ачуу болуш керек. Бизге ылайыктуу нелер бар экен, а? Мындан остый көрбөйлү. Кандай дейсиздер? Кандай болот экен? Мен көп мурун жакшы эле колдончумун. Көптөн бери колдонбогонго колдор унутуп бараттыр да. Baktım. Bu kapstallardan kişinekeyinen bir dostluk görüşmek oldu. Жакшы эмелер уктап, көздөй булардын өзүнүн салттары да. Баардык тамактын да тарелкасына алып жешет. Калтырында. Мен эми кыргызча кылып жиберейин, өзүм билгенди аралаштырып. Туура эмес, андай жейт, мындай жейт деп комменттерге жазып мен урушпагыла. Туура эмес жеп койдуң, этти антип бышырбайт деп урушпагыла. Buna etten bir de aralashtirib deb qo'yishmak bo'ldi. Dostlar, өзүңөрдө эмне жаңылык болуп атат? Комментарийга жазыңыздар, мен сиздерди кийин эфирде көргөндө окуйм. Ошо жакында дагы буюрса чыгармачылык жөнүндө айта кетсек, сонун чыгармалар жазылып атат. Сиздерге тартуулайбыз. Бул өзгөчө капустаны ичине чоңураак капуста алчу. Чоңураак капусталар какта жүрөт. Мындай кылабыз. Эттен салабыз. Мындай салабыз. Экини салалы. Мындай. Эми мындай салып койсок болобу? Аралаштырып. Так. Ушундай бир жеп көрөлү. Кандай кетиште экенин бир байкап койсоңор. Дылуу.
Buradan nasıl koyalım? Piyaz koy. Acı olay. Neyiz жақсы екен. Өзің қалаған жеп, сүйлөп. Еттерді алмаштырып боласыз. Қолға көніп қалыппыз. Қолды салып берелді. Ошол достор. Үйдө жатабыз. Да, эмнелерди айтып берейин сиздерге. Эмнелер кызык. Мындай кылат экенбиз. Буга бир эт салабыз. Етті мындай қылып тұрып тегіз қойсақ болады ачуға. Мындай қылып ішіне мындай мындай құстарын араластырбайлы достар, Буга мындай чөптөрдөн аралаштырып, жашылчадан аралаштырып, Турали жеп атат эми. Ачукан. Тамакчы болайын азыр. Чайтып кетип алайын. Так. Негизи чыгармачылык жөнүндө айтып бердим окшойт сиздерге. Эмне эмне жөнүндө? Үй бүлөм жөнүндө айта кетейин. Үй бүлөм жөнүндө бар жакшы. Чыгармачылык адам болгондон кийин ар кандай нерселер бизди багы эл бизди ар басканыбызды, жүргөн турганыбызды бардыгы көз салып карап турушат. Эл катары жашап атабыз. Ошол жакшы. Кызым чоңоюп азыр кылыктары чыгып калды. Күндөн күнгө ширин. Кээде азыр ойлоп калам да. Ошол кызым жок кантип жүрдүң экен депчи. Жумуштар бүткөндө үйгө чачам. Кызымды барып чыттап, ошо менен ойноп бардык. Кечке чарчап барган, жаман негатив нерселердин бардыгын кызым жок кылып коет да бир паста. Аласыз ойногонда.
Ошол мурун көбүрөөк көчөдө жүргөн нерселер мага жакчу. Азыр кийин үйлөнгөндөн кийин үйдө көбүрөөк болгум келет. Үйдөгүлөр менен негизи үйдө көбүрөөк үйдөгүлөр менен күн өткөргөн жагы баштады да. Ошо Кудай кааласа, Кудайым буйруса көп балалуу болгум келет. Бир дагы бир өзүмө окшогон бир эркек уулду деп Кудайдан тилеп атам мен. Мунун ичинде азыр эмелер бар, бардыр. Буга калп айтпасам эттен салыш керек болуш керек эле. Же өзүн эле аралаштырабы? Мындай алып туруп аралаштырабыз да, достор. Катып калыптыр да. Кандай аралаштырасың? Кезиш керек окшойт да. Көп кухняда жүрбөгөн билинип калды эмелерге, көрүүчүлөргө. Достор билип калдыгар. Негизи чынын айтканда ашканада анча жогуракмын. Бага чын эле айтыш керек да. Ошондуктан бирок курсагым ачканда өзүмө ылайыктуу, өзүмө жаккан тамактарды куруп жеп, аралаштырып жеп жашай берем. Бирок ашканада дагы үйрөнүп коюш жакшы нерсе экен да. Буюрса мындай жакшы плов жасаганды үйрөнгүм келип жүрөт. Анткени өзүм жасаган бул башка деп айтышат да көбүчө. Мындай аралаштырабыз. Так, буга азыр соус куябыз, достор. Билгеним кылып атам мен, достор, турачынесиздер, Нормально болуп калды я. Эсиче келип жеп кетсеңиздер болот. Адрес Золотой дракон. Реклама кыла кетейин дияқта. Негизи Корея элинин салттары, ар бир нерсе ката салттары бар го мамлекеттердин. Булардын да өзүнүн сонун ката салттары бар. Ошосу менен өзгөчө деп ойлойм. Буга соусту куябыз, достор. Оң кол менен аралаштыра алалы. Эми биздикилер сумамыз. Эми буну эмне кылыш керек? Жеп көрүш керек. Кандай болуптур деп. Бисмилла депчи. Açılken bırak. Açılken bırak. Tatlı geldi. Неге булар суу ичет деп таң калган башындачы тамак менен. Көрсө ачууну бир гана суу ичкенде гана мен токтойт экен. Ben bilişim boyunca.
Az тамақтан бары даяр болып қалды. Берден мындай қыламыз. Етті пішіп қалды. Етті. Мындай чикен салғабызда мындай қоямыз. Шын капуста жақты маға. Он тип болгарский. Орыс достар. Шынаqa yaptım. Bitirip. Yap. Az dostlar, жаман көрбөй туртурлар кичине. Ачка келгенби? Жок. Сонген. Чындыгында. Абдан жакшы. Мен бала кез жөнүнө кайрылып кетсем, өзүм Токтогул районунун Терек суу айылынан болом. Ошол жерде бардык балалык кездерим баары ошол жакта өткөн. Үйдө 2 уулбуз. 3 кыз, 2 балабыз. Анан кийин багы байкем дагы келинчегим менен шаарда болуп калгандыктан, мен дагы жумушум шаарга ылайык болуп калгандыктан айылга бара албай калдым. Ата энемди ошон үчүн мен өзүм жаныма алып келгем. Алкени атам деле 65 жашка чыгып калды. Алардын дагы жанында болушубуз керек, биздин сый-урматыбызды көрүшүбүз керек дегендей. Ата энем дагы азыр биз менен турушат шаарда. Бирок айылда дагы бирөө болгон жакшы экен, анткени мен туруп кээрде сагынам. Кыялым болчу да мурун бойдок кезимде. Үйлөнсөм, ушу балдарын салып алып, өзүм айылым көрсөтүп, эмне кылсам эле. Кудай кааласа жакында план кылып атабыз. Карантиндер жакшы толук эмесине чыкса, айылга барып, мен жүргөн жерлерди, бир-эки жерлерди кыдырып, көрүп келели дегенчи, сагынычты таркатып дегендей. Ошол жакта мен Муратал Күреңкеев Мураталды окугам, Турузбек орто мектебинде окугам. Ошол жерде менин алгачкы музыкага байланыштуу кызыгуум башталган десем болот. Ошол жерде бардык конкурстарга катышып, айылдагы багы кол чабууларга алкоого тартып дегендей көптөгөн айылда конкурстарга, райондук, областтык концерттерге катышып, ал жакта дипломдорду алып, ошентип мен чыгармачылыкка болгон кызыгуум пайда болгон. Анан кийин кийинчерээк ушу 6-7 классында өзүм алгачкы оондорумду жазып, апамдарга угузчумун. Анан кийин жакшы оон жазсын деп үйгө келген коноктордун баарына ырдап берчү да. Анан кийин уялып баран ырдап берчүмүн. Ошентип баягы адамдар мага жакшы мактоо бергенге окшойт. Жакшы жазап турбай, жакшы ырдайт турбай деген кызыгуу менен менде оон жазуу эме пайда болгон алгачкы. Ошондой апам Бактыгүл Чотурова көптөгөн акындардын китептерин берип койчу. Ошолорго оон жазып үйдө. Ошол башталган. Анан кийин шаарга Муратал Күреңкеев окуу жайына 9-класста келгем.
Ал жакта 9 класстан кийин ушу шаарга биринчи келип, шаардын кандай эмесине түшүнүп, шаарда кантип жашаш керек, туугандарымкында жашагам, общежитияда жашагам. Ошентип жүрүп, бул жакта көптөгөн чыгармачылык досторду таптык. Алар дагы бир кездердеги азыр таанымал болуп жүргөн ырчы жигит кыздар, чогуу окуп ошолор менен кыялдарыбыз бир болчу. Ошентип жүрүп, аракетке берекет дегендей, чыгармачылыктын бир аз да болсо кухнясына кирип аралашып калдык. Бул да болсо Кудайга шүгүр деп билгиземин. Ошол менен балалык кезден кантип көрчү болгон жөнүндө кичине бөлүшө кеттим. Негизи музыка деген бул түйү жок нерсе экен да. Мисалы үчүн канчалык изденип кассаң, ошончолук сага түрлүү нерселер чыга берет. Ошондуктан чыгармачылык адамдар көбүрөөк изденүү керек. Чыгармачылык адамдардын ою, көңүлү ар дайым түз болуп, жакшы болуп туруш керек деп ойлойм да. Ошондо жакшы чыгармалар жарыга алат деп ойлойм. Анткени азыр жылдан жылга заман талап өзгөрүп атат. Бизден буда мурун башкача болчу, бир 5-6 жыл мурун. Анда биз телерадиолорго гана муктаж болчук. Азыр өзүңүздөр көргөндөй ушундай YouTube, Instagram, Facebook, азында TikTok дегендер трендке айланып мода болуп, ар бир ырчынын, ар бир адамдын өзүнүн аккаунттары бар. Ушундай жаңы кубулушка кирип баратабыз. Жаңы дем менен да, жаңы. Менимче бул деле жакшы көрүнүш деп ойлойм. Анткени замандын өнүгүү, бардык нерсени мындай бат жетип бул нерсеге, жаңылыктарга. Заманның түлкү болсо түлкү бол дейт беле. Ошо замандан арка калбай, ошо заманга ылайыктуу ырларды жазып иштеш керек болуп атат. Анткени азыркы ырлардын дагы жаралышы мурункуга караганда башкача. Анткени азыр элдин талабы жылдан жылга өзгөрүп баратат. Ырдын стили башкача, мисалы үчүн угуу, аудитория будан 5-6 жыл башкача болсо, азыр такыр башкача болуп баратат. Ошондуктан замандан арка калбай, биз сиздерге дагы да болсо ошондой сиздердин жүрөгүңүздөгө жаккан чыгармаларды жазабыз деп сөз беребиз. Ошол. Дагы эмне жөнүндө айтып берсем? Суу чалайын да. Мага негизи мына жаш таланттар, жаш балдар көп кайрылат. Сизге кандай кылып жардам берип, бизди деле чыгарбайсызбы, биз деле ырчы болот элек деп жаш балдар көп кайрылышат да. Андан кийин мен мурун аларга мен жардам берем, мен сени чыгарам деп айткандан уялчумун. Анткени өзүм да жаш болчумун, опыт аз болчу чыгармачылыктачы. Азыр Кудайга шүгүр баягы ушундай айта албайм, бирок ошентсе дагы азыр 10 жылдын ичинде көптөгөн нерсени көрөт кезим чыгармачылыктын жолун. Буйруса өзүмдүн Энен деген студияларым ачылып атат. Ал жакта бардык нерселерди делей турган продюсерский борбор дагы ачышыбыз мүмкүн. Ал жакта дагы жакшырдаган таланттарга продюсер болуп, колубуздан келген жардамды көрсөтөлү деген дагы пландарым бар. Анткени мен дагы өзүм жаш болгонмун. Жаш болгондо аз деле жаштачы. Анан ошол эми баягы 18 жаш, 18, 17, 16 ушу кездерде мындай эми болосуң го башкача. Кызыгып, 30га чыгып калбадыкпы. Андан кийин
ошол кездерде мен дагы тааныш таба албай, баягы ырдаган келет, каяка кирериңди билбей ушундай моменттер болот да. Азыр деле андай жаштар көп. Бирок мен аларды мен сага жардам берем. Сен кел деп сөз берип алып, аткарбай коюштан корком да. Ошондуктан мен аларга эми өзүмдүн оюмду туура түшүндүрүп айтам. Мен азыр сен алып алсам, сага көңүл бура албай, сенин убактың өтүп кетип, мен сага жаман көрүнгүм келбейт. Ошондуктан мен азырынча даяр эмесмин. Колдон келсе башка продюсерлерди сунуштаймын. Башка чыгармачылыктагы студияларды адрестерин беремин. Мен өзүм жастырган жерлерди. Анан кийин колдон келишинче көбүрөөк чыгармачылык менен көбүрөөк заниматься этип, көбүрөөк ырдап, чыгармачылыкка жан дүйнөсүн бериш керек. Сөзсүз түрдө результат болот деп ишенем. Анан кийин бул чыгармачылыкты дагы мындай бул түшүнгөн адамдар үчүн оор эле нерсе. Анткени бул өтө татаал жумуш. Буга өтө эмгек керек, нерв керек дегендей. Сен жөнүндө кандай гана талкуулар болушу мүмкүн. Ар бир басканын элдин талкуусунда болот. Бул чыгармачылык эң негизгиси өзүң кесибиңди сүйсөң эле бул нерселердин баарына даяр болосуң деп ишенем. Ошондуктан кийинки келаткан жаштарга Кудай кааласа колубуздан келген жардамдарды беребиз. Ошол достор. Курсак тегизи тойду. Баарын жедик. Чыгармачылык менен бөлүштүк, үй бүлө жөнүндө бөлүштүк. Жаш таланттарга өз каалап тилектерибизди, эмебизди түшүндүрүп бердик дегендей. Бардык эле айттык окшойт. Эң негизгиси элибиз, жерибиз тынч болсун. Жакшы күндөрдө жолугалы. Баягы элде мындай болуп кетпеди. Той көп болуп, андай мындай болуп кетти депчи. Бирок ошо карантинде билинди, ошондой тойдо эле мындай жакшы күндөрдө эле жыргап жүргөнүбүз эле жакшы экен. Бир ай үйдөн чыкпай калып, кандай жашоонун кадыр баркын билдик десем болот. Ошондуктан ар бир күндү кадырлап жашайлы. Жакындарыбыздын жаныбызда кандай жакшы адамдар жүрөт, ошолорду баалап, сыйлап, ошолорго болгон сүйүүбүздү кайра айтып жашаганга мындан башка эч нерсе жетпейт экен. Анын эң биринчи ден соолук. Ден соолугуң болбосо бардык нерсе бир тыйын экен. Мен өзүм көзүм жөнүндө операция кылып келдим, бирок ошодон бери эч жак интервью берген эмес элем. Ошол жөнүндө да бир аз айта кетейин. Анткени мен өзүмдүн зрениям аябай начарлап кеткен. Анан кийин очки да тагынып көрдүм беркиндечи. Бирок орусча айтканда некомфортно болуп, өзүмдү эч мындай эме кыла албай койдум да. Ыңгайлуу алып жүрө албай койдум. Ошондуктан очки тагына албай анан көзүмдү бир сыйра көрсөтүп келдим. Буюрса Кудайга шүгүр баары жакшы. Эми күзүмдө дагы барып экинчи операция болот, Кудай кааласа. Сиздердин жакшы дуаңыздар менен, сиздер жакшы бата кылып койгоңуздар буюрса көзүм омен эсен операция кылып сиздерди алыстан эле көрө тургандай болуп концертте алыста отурганыңыздарда сиздер мени көрүп кандайсың деп учурашып турган күндөргө жеткирсин. Анткени мен акыркы учурларда концерттерде дворец спортодо ырдаганда баягы ортосунан өткөндөн кийин ар жакта адамдардын баардыгы көрүнбөй ушундай учурлар болуп калган. Анан кийин көпчүлүк адамдар алыстан өткөтүп атканда тааныбай калсаң, бул жылдыз болуп калыптыр, андай болуп калыптыр, элдердин мнениясы ар кандай экен да. Ошондуктан ден соолукту биринчи кадырлашыбыз керек экен. Ден соолукту бекем карайлы, калган жумуштардын баардыгы болот. Анан өз кесибиңиздерди сүйүңүздөр. Өз кесибибизди эч качан жаман деп айтпаш керек. Ошо өз кесибибизди сүйүп, кадырлап, сүйүү менен мамиле кылсак, баардык нерсе өз ордуна келет деп ишенем. Ошол ден соолук болуңуздар. Сиздер менен сиздердин эрке уулуңуздар Нурлан насип болду. Көп сүйлөп койсом кечирип коюңуздар, көп тамак жесем кечирип коюңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Бар болуңуздар.